Өлкө башчысы Садыр Жапаровго операция жасалды. Садыр Жапаров көз айнегин такыр чечпей калды деп түрдүү күмөн санагандар көбөйдү. Буга президенттин администрациясы жооп берди. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров коронавируска каршы эмдөөдөн өтүп, ага көз айнектен келген болчу. Ал рейт коомчулуктун көңүлү көз айнекке бурулганы менен анчейин суроолор жаралган эмес. Көп өтпөй УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен түшкөн сүрөттөрү интернет айдыңына тарап, анда да өлкө башчысы көз айнегин чечкен эмес. Кийин Кыргыз алтын үйүлери Пром жаңы ишканасына барып, имараттын ичинде зер буюмдардын деталдарын да күндөн коргоочу көз айнек менен карап жүргөн. Буга байланыштуу интернет колдонуучулары Садыр Жапаровдун көзүнө эмне болгон, эмне үчүн көз айнекти такыр чечпей калды деген суроолорду өз ара жаадырып жатышты. Мамлекет башчысынын имарат ичинде күндөн коргоочу көз айнек тагынуусу тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматынан түшүндүрмө беришти. Президент Садыр Жапаровдун жакында көзүнө операция жасалгандыгына байланыштуу имарат ичинде күндөн коргоочу көз айнек тагынып жүрүүгө туура келди. Мамлекет башчысына хирургиялык операцияны талап кылган көздүн төмөнкү жапкагынын энтропиону диагнозу коюлган, дейт аталган мекемеден. Энтропион бул көздүн кабагы менен кирпиктин көздүн карегине карай бурулуусу. Бул көздү тынымсыз түбөлүктүрүп, жаш агуусуна алып келет. Ырчы Самара Каримова менен жолдошу жол кырсыгына кабылышты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова менен жолдошу Асан Мансуров жол кырсыгына кабылды. Окуя боюнча ырчынын жолдошу Асан мырзага байланышка чыкканда маалыматты тастыктап кыскача буларга токтолду. Кечээ Оштон Бишкекке бара жатып Токтогулдан жол кырсыгына учурадык. Рулда мен болчумун. Баары жакшы, эч кандай жаракат алган жокпуз. Токтогул аймактык ооруканасына кайрылып, тиешелүү медициналык жардам алып кеткенбиз. Учурда Токтогулдабыз. Бишкекке болгон сапарыбызды улайлы деп турабыз, дейт ал. Айперек уй кызы Элиза үй буюмдарына тыюу салган үчүн коркутууларга дуушар болду. Учурда ар кандай каржы пирамидалары пайда болуп, ага акча которгон, айрымдары арзан буюм алып жыргаган болсо, а кээ бирлери канчалаган миң сомдорун салып кантип кайтарып алышты билбей жүргөн учурлары. Буга ылайык ырчы айым Айперек уй кызы элди алданбоого үндөп атайын пост жазган. Анын айтымында каржы пирамидасына Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы арам деп фатва чыгарган. Анда мындай деп айтылат. Ассаламу алейкум, Элиза, Мера үй буюмдарынын атынан реклама деп күнүнө 100 адам жазат. Бул системага шарият тыюу салып фатва чыккана канча болду? Карапайым эл, алданбаңыздар. Жаңылыктарда бул системанын айынан камалган эжелерди деле көрүп жатсаңыздар керек. Алданбагыла туугандар, эскертип койдум. Калганын өзүңүздөр билесиздер. Мага бул система боюнча кайрылбагылачы. Фатва чыккандан бери ар дайым отказ кылып тыйып келем. Элди алдабагыла. Адал десе ишенип башында мен да чыгарып алып дароо өчүргөм. Ошондон бери рекламасын кылган жокмун жана кылбайм. Менин атымды булгап Айпери деле иштейт дегендер Кудайдан корккула деп жазган. Буга ылайык ырчы айымдын баракчасына каржы пирамидасынан ар кандай билдирүүлөр келген. Алар постуңду өчүр, болбосо сага эле жаман болот. Же черный пиарды каалап жатасыңбы? Билип билбей жазган постуңду өчүр. Биз алчуларыбызды алып эле жатабыз. Болбосо биз да сен жөнүндө антиреклама жасайбыз. Өзүңдү бил дагы постуңду өчүр. 1,5 миллион Элиза үй буюмдарынын катышуучулары жалоб кылабыз, өчүрбөсөң, деген коркутууларды жазышкан. Мамлекеттик ипотека боюнча жаңы программа башталды. Кыргызстанда мамлекеттик ипотека боюнча жаңы программа башталды. Насия алуунун жол жобосу өзгөрдү. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаева Азаттыкка билдиргендей, менин үйүм 2021-26 турак жай программасы 25 июлда расмий түрдө күчүнө кирди. Эгер буга чейин ипотекалык насия жылдык үстөгү 6-8% менен 15 жылга берилип келген болсо, эми 4% менен 25 жылга чейинки мөөнөткө бериле баштайт. Мурдагыдай дарыгерлер, мугалимдер жана башка социалдык жактан аз камсыз болгон категориядагылар деген чектөө болбойт. Арыздар каалоочулардын баарынан кабыл алына берет. Мындан тышкары мамлекеттик ипотекалык компаниянын өзүнүн турак жай фонду түзүлүп, үйлөр көп жылдык мөөнөткө ижарага, андан ары менчикке берилет. Баштапкы төлөм деген талап мындан ары коюлбайт. Кыргызстанда мамлекеттик ипотека системасы 2015 жылы иштей баштагандан бери 5240 адам насыя алды. Азыркы кезекте дагы 10 миңдей адам бар экени айтылат.
Өмүрбек Бабанов жүрөгү ооруп, абактан жеке ооруканага которулду. Кумтөр ишине байланыштуу камакка алынган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов ооруканага которулду. Бул туурасында Өздүк булактар билдирди. Маалыматка ылайык, Бабанов Бишкектеги жүрөк ооруларын дарылаган Бикарт жеке клиникасында жатат. Буга чейин массалык маалымат каражаттары Бикарт жеке ооруканасын абактагылар ээлеп алганы тууралуу жазып жатышкан. Акыркы жолу мурдагы депутат Исхак Приматов дагы Бикартта жатып, андан ары үй камагына чыгып кеткен. Анын тергөө менен кызматташуу же мамлекеттин казынасына акча каражатын которгону туурасында маалымат жок. Кандай негизде үй камагына чыгарылды эч жерде көрсөтүлгөн эмес.